Кыргызстан жылына 1 миллион 300 миң тонна күйүүчү май керектейт. Мунай продуктыларынын дээрлик бардык көлөмү Россиядан импорттолот. Дүйнөдө мунайга болгон баанын өсүшүнө карабастан Кыргызстан импортко көз каранды өлкөлөрдүн арасында. Күйүүчү майга болгон баалары эң төмөнкү өлкөлөрдүн рейтингинин саппашында болууда. АИ 92 маркасындагы 1 литр бензиндин баасы Молдовада 129 сом 10 тыйын, Грузияда 100 сом 9 тыйын, ал эми Арменияда 116 сом 15 тыйын, Тажикстанда болсо 80 сом 10 тыйын. Коңшу Өзбекстанда 82 сом 21 тыйын, Беларуста 82 сом 25 тыйын, ал эми Кыргызстанда 58 сом 94 тыйынды түзөт. Дизель майынын 1 литринин баасы Молдовада 114 сом 59 тыйынды түзөт. Грузияда 98 сом 47 тыйын, ал эми Арменияда 117 сом 30 тыйын, Тажикстанда болсо 84 сом 91 тыйын. Коңшу Өзбекстанда 77 сом 19 тыйынды түзөт. Беларуста 82 сом 25 тыйын, Кыргызстанда 64 сом 96 тыйын. Ишенимдүү ташып жеткирүүлөрдү камсыздоодо Газпромнефть Азия маанилүү ролду ойнойт. Компания 17 жылдан бери ири иш берүүчүлөрдүн жана инвесторлордун бири болуп келген. Ал иштеп жаткан мезгилде республикага 7,5 миллион тоннадан ашык жогорку сапаттагы мунай продуктыларын ташып жеткирген. Много лет обслуживаюсь в сети Газпромнефть. Газпромнефть Азия май куюучу станцияларында көп жылдан бери бензин куям. Анткени күйүүчү майлардын сапаты, тейлөө сапаты жагат. Анын үстүнө алардын жайгашкан жерлери да абдан ыңгайлуу. Авиациялык инфраструктураны өнүктүрүүдөгү стратегиялык маанилүү миссияны Газпромнефть Айра Кыргызстан аткарат. Компания 12 жылдан бери авиакеросин рыногунун туруктуулугун камсыз кылып келет. Биринчиден туруктуу болду бизге. Экинчиден жаңы стандарттарды киргизди. Ачыктык, айкындык. Анан карап көрсөңөр жана май куюучу жерлери бардыгы тең дүйнөдөгү эң жогорку стандарттарда. Ал эми газ боюнча жаратылыш газы биз билебиз, буга чейин абдан, алар киргенге чейин абдан кыйын болуп турган, анткени биз көз каранды болуп турганбыз Өзбекстандан. Азыр болсо булар бизде туруктуу камсыз кылып берип атат. Жаратылыш газы жеткиликтүү жана пайдалуу альтернатива болуп Кыргызстандагы энергиянын салттуу булактарын ишенимдүү түрдө сүрүп чыгарууда. Аталган процесстин маанилүү бөлүгү жаңы аймактарды жигердүү газдаштыруу. Өлкө үчүн маанилүү делген бул багытты Газпром Кыргызстан жүргүзүүдө. Компания учурда Бишкек жана Чүй облусунун 11 калктуу конушунда курулуш иштерин аткарууда. Ошону менен Газпром Кыргызстан газдаштырган калктуу конуштардын саны 2023 жылдын жыйынтыгы боюнча 53кө жетет. Бишкектин Төкөлдөш, Актилек, Актилек 2, Актилек Турбаза жана Аларча калктуу конуштарында жүрүүдө. Жакын арада компания өз ишмердигин Бакаята, Жогорку Көкжар, Попеновка жана Товарная калктуу конуштарында да баштайт. Мындан сырткары, иштер Чүй облусунун Новопавловка жана Селекция айылдарында да уланууда. Кыргызстанда ар кандай энергия булактарына кеткен чыгымдар анчейин деле айырмаланбайт. Бирок жаратылыш газы энергоэффективдүү жана экологиялык таза отун болуп эсептелет дешет адистер. Маалыматтарга ылайык 1 тонна көмүрдүн орточо баасы 6000 сомду түзөт. Аянты 100 чарчы метр үйдү жылытуу үчүн айына 1 тонна 229 килограмм көмүр керектелет. Буга болжол менен 7300 сом сарпталат. Альтернатива жаратылыш газы ошол эле аянттагы үйдү жылытуу үчүн айына болжол менен 406 куб метр газ талап кылынат. Мындай көлөмдөгү газдын баасы 7714 сомду түзөт. Республикага газдын ташып жеткирилиши ишенимдүү жана туруктуу. Газпром Кыргызстан ишмердүүлүгү башталгандан бери өлкөнүн газ инфраструктурасын өнүктүрүүгө жана жаңылоого 32 миллиард сом жумшалган. Проектная протяженность газораспределительных систем 2023 жылы газдаштырыла турган калктуу конуштарда газ бөлүштүрүүчү системалардын долбоордук узундугу 218 чакырымды түзөт. Жалпысынан компания иштеп жаткан мезгилде 1250 чакырымдан ашык газ түтүктөрү курулуп, 250 миңден ашуун адам жаратылыш газына кошулуу мүмкүнчүлүгүн алган. Биз өз ишмердүүлүгүбүздүн учурунда республиканын түндүгүндөгү бардык негизги газ объектилерин жаңырттык. Түштүктө да активдүү иштерди жүргүзүп жатабыз. Белгилей кетсем, бизге чейин Кыргызстандын газ инфраструктурасын реконструкциялоо менен эч ким алектенген эмес. Совет доорунда Кыргызгаз 30-40 жыл ичинде болгону 2200 километр газ түтүктөрү салынган. Ал эми Газпром Кыргызстан 9 жыл ичинде эле 1250 километр газ түтүктөрүн салган. Бүгүнкү күндө республиканын газдаштыруу деңгээли 38%дан ашты. Жаратылыш газына калк гана эмес, өнөр жай объектилери да активдүү өтүүдө. Ошондой эле жакын арада Борбор калаадагы 22 откана көгүлтүр отко которулат. Бул боюнча Бишкек мэриясы менен Газпром Кыргызстан биргеликте иш алып барууда.
2014 жылы Кыргызгаз учурда республика боюнча газды сатуунун жылдык көлөмү 210 миллион куб метрди түзгөн. Ал эми ушул жылдын жыйынтыгы боюнча газды сатуунун көлөмү Газпром Кыргызстан компаниясынын божомолунда 420 миллион куб метр газ болмокчу. Газпром компаниялар тобу өлкөдөгү 5 ири салык төлөөчүлөрдүн катарына кирип, мамлекеттик бюджетти толуктоого олуттуу салым кошуп келет. Өз ишмердүүлүгүнүн аралыгында бул компаниялар 69 миллиард сомдон ашык салык жана башка төлөмдөрдү бюджетке чегерген жана өлкөнүн мунай газ тармагын өнүктүрүүгө 42 миллиард сомдон ашык инвестиция салган.